Bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Ушундай коркутуу үркүтүүлөр менен алып койгондор фактылар көп. Нарматова бейөкмөт уюм деген сөздү жаттап алгандай эле. Мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн НПОлор өзүнчө трансформаторду жүктөп берип койгон Сайдакмат аке барат. Трансформаторду койгондон кийин өтпөй калса кайтып кайтарып алган туура эмеспи? 18 жашынан толуп толбостон сыртка чыгып кетипчи. Биз өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Эң кызыгы Матраимовдордун деген маалымат чыкты. Райымбек Матраимов жөнүндө жала жаккандын өзү мындай туура келбейт да. Көрсөк анын уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматында кадрлык резервинде катарында турат. Чоңдун балдары чыгып кетишип атпайбы? Чоңдор өздөрү чыгып кетип атат. Эми баарыбызды кетип койгонбай. TikTok деген нерсени токтотуш керек. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта атың чыкпаса жер өрттө демекчи Надира Нарматова өзүнүн көптөгөн сунуштарын айтып, шайлоодо элге берген трансформаторун кайра добулаган, бирде туруп мечиттер жабылсын деген сыяктуу толгон токой идеяларга бай адам. Bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Элдин жүрөгүндөгү көйгөй менен тең айланып Трансформаторду жүктөп берип койгон Сайдакмат аке барат. Добуш беришпегенден кийин эмне кереги бар? Мен атайын алып барып шуну коюп берейин десем, добуш бербей коюшту го, көрдүм. Надира айым боюнча айтып кете турмасам, мен жакында эле резонанска чыгып кетпеди, жана Бешеналиев деген министрибизди өзүнүн кызын тарапташтарын өткөзүп, анан кызмат калдыртканы аракет кылып, анан трансформатор боюнча болгон иштери да резонанска чыгып кеткен. Бул деги эле эмненин белгиси деп айтып отурат. Деги эле бул 30 жылда депутаттар шайланып келгендердин баардыгы ушундай элди сатып алып, анан элди кызыктырып, өтүп калса унутуп кетет элди. Эшеге сууду кечип өткөндөн өтпөй калса, анан ушундай бет тырмакты кылып туруп эле мен элге эмне үчүн беришим керек? Давай мага алып келип бер, коюп кой ордуна деп караларды салып, милицияларды салып, органдарды салып, ушундай коркутуу үркүтүүлөр менен алып койгондор фактылар көп. Негизи эле эл өзүбүзгө, мен тике камерага карап айтат элем, кыргыз элибизге өзүбүзгө сооп жок негизи. Мен ката айтып кетем. Себебинде өзүбүз ушинтип сатылабыз, тууганчылык дейбиз, жердешибизчилик дейбиз, анан таанышыбыз деп шайлап алып, анан 5 жыл бет тырмакты кылып ыйлап, анан ушу өкмөттөр иштебей жатат деп айтып отурбайлыкпы? Мына түстөн түз ушу Надира айымды мындай үлгү деп көрсөтсө болот да, бул күзгү деп көрсөтсө болот. Бул бийликтин кылган иш аракети деп айтып кетсе болот. Биринчи түстөн түз таш ыргытылганда айтылса болот. Себебинде ошо Надира айымды шайлагандар аябай уят болуп отургандар, эми бирок кыргыз элибиз тилекке каршы ойгон элек да. Ал көбүнчө коомчулукта дүрбөлөңгө салып, айрым учурда төбө чачты тик тургузган мыйзамдар менен таанылма. Акыркы учурда Нарматова бейөкмөт уюм деген сөздү жаттап алгандай эле. Басса турса да бейөкмөт уюмга каршы чыгып келет. Ал бир жылда бир жолу Минюска отчетун берип турат жасаган иштери боюнча. Ал мыйзам чегинде жүргүзүлөт. Ал тескерисинче мен жанагы айткандай экиге бөлүнөт да. Мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн НПОлор өзүнчө котур ташы бар, кыргыз мамлекетин бузуп жарып талкалаганга максат кылган. Аны аныкташ кыйын эмес. Аныкташ оңой эле. Себеби өзү эле билинип калат. НПОлор негизи ошол убакта биз жөнүндө да аябай ак сөздөрүн айтып чыккан. Буларды жөн эле камап атасың, Атамбаев, Алмаз Шаршенович деп, булар жөн эле куугунтук алып атасыңар деп ошол убакта сот, прокурорлор кайрылышкан. Анан биз Таможенный союзга кирдик, анан ОДКБга кирдик, анан биз ушундай клубтарга киргенден биз НПО-нколор жок кылышыбыз керек деген мааниде бир чети, бир таразасын карасаң эми бир айым эже үчүн же болбосо бир агай үчүн ушу баардык Кыргызстан боюнча жаап салышпы туура эмес. Нарматова бейөкмөт уюмдан тышкары коомчулукта талаш тартыш жараткан сунуштарды да айтып келет. Мисалыга алсак, ал өнөктөштүк төрөткө каршы чыккан, ошондой эле Кыргызстанда TikTok'ту жабыш керек деген. Мындан тышкары 23 жашка чыккан кыздарды жана аскерге барбаган балдарды чет өлкөгө чыгарбаш керек дейт. Роддомго эч убакта кыргыздын салтында аялы төрөп атса эркекти жанына киргизип койгон эмес. TikTok деген нерсени токтотуш керек социалдык сайттанчы. Күчкө толуп турган жигиттерибиз армиянын катарына да кызмат өтөбөстөн сыртка чыгып кетип, жаш өспүрүм кыздарыбыз дагы айып болуп атат. 18 жашынан толуп толбостон сыртка чыгып кетипчи. Себеби ал башка бирөөнүн кыздарын
четке өлкөгө чыгышына каршы болот. Бирок өзүнүн Раушан Алмазова аттуу делген небереси 23 жашка чыга электе эле Орусияга кетип, сулуулук салонун ачкан. Ошондой эле Бириккен Араб Эмиратындагы сүрөттөрүн жарыялап турат. Нарматова бир гана көпчүлүктүн оозун ачырган сунуштар менен эле белгилүү эмес. Журналисттер менен да чатакташкан учурлар да көп. Элдин алдында биз өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Эми ушуну катып атасың, эми ушу жакшымы кылган? Жок, эже биз сиздерден жаман нерсе сурадыкпы? Кызматка келгенден кийин бул кечирип койсун ошо депутаттар, бул атаң кызматка алып келип же болбосо муну белекке кылып берген кызмат эмес, ал биринчиден. Экинчиден бул жанагы микрофонду алып чаап салыш, анан 24 кешин сотко бериш, бул эми беттирмачылык да, жана айтып кетпедимби? Бул журналисттер пресса, биз светтик өлкөдөбүз. Каалайсың, каалбайсың берет. Ага чычалабаш керек. Туугандарында кызматка коюу жагынан Нарматова эч кимге камчы салдырбайт. Алсак жакында эле тууганын кызматка коюу үчүн Алымкадыр Бейшеналиев менен сүйлөшкөн видеосу коомчулукка тарап кеткен. Кыз кардиологко бара берсин, жумушка алыштык. Алло, бүгүн приказ чыгат. Все, бүгүн приказ чыгат. Мен жооп кеңештейм. Да, точно. Жоқ, азыр бүгүн чыгат. Мен чыгып көрсөм, мен жанагы резиналар санап коюм. Өзүгө бара берсин. Өзүгө бара, кимге барат? Директорге. Ошону мага жумуш коч телефонун. Бүгүн бара берсин. Мы же стали свидетелями, я просто не могу, да? Вот я видела это все. Ну как Нарматова просит, чтобы ее родственницы устроили на работу. Надира мен ушунчалык ушундай канча сазырта депутат болгом, ушу эл үчүн мен күйөм, мен эл үчүн жүргөм деп турган болсо, акыркы резонанс Бейшеналиев менен болгон резонансы телефон менен сүйлөшүп өзүнүн кызын алдырткан. Деги эле Надира айым эмес, деги эле ушу жогорку кеңеште отурган депутаттардын баарына үлгү болуп, депутат мандатын таштап туруп басып кетсе, эл ыраазычылыгын айтмак. Жок, тилекке каршы креслону кучактап, мен өзүм туугандарым, мен өзүм кызыкчылыгым королдошум керек, өзүм кызыкчылыгымды өткөзүп кетишим керек дегенге чейин барып туруптур, иштешет булар. Нарматованын туугандарын майлуу кызматта иштерин текшерип көрсөк, көп кызыктуу маалыматтар чыкты. Нарматованын Facebook баракчасына кирсек, ал тууралуу маалымат деген жеринде Элмира Исакова кызы деп көрсөтүлгөн. Элмиранын баракчасына өтүп, ал тууралуу маалымат деген бөлүкчөсүндө анын номери жазылып турат. Биз номерди JetContact тиркемеси аркылуу текшергенибизде таң калыштуу жагдайга туш болдук. Элмира эже Цон, жана ПНК 319. Мындан Надира Нарматованын кызы бир кездерде салык кызматында иштеген болушу мүмкүн деген жыйынтык чыгарсак болот. ПНК деген салык кеңешчилеринин палатасы болуп саналат. Бирок тегдерге ушул менен эле бүтүп калбайт. Мындан сырткары тиркемеде Элмираны Нарматованын кызы деп сактагандар да көргөнгө болот. Эң кызыгы, Матраимовдордун деген маалымат чыкты. Нарматова өзү дагы Матраимовдорду жактап келет. Райымбек Матраимов жөнүндө мындай коррупциялык схемада жала жапкандын өзү мындай туура келбейт да. Нарматованын Райым Миллиондун макташынын жөнү бар экен. Көрсөк, анын уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматында кадрлык резервинде катарында турат. Ал эми дагы бир уулу Азатбек Нурдинов жакында эле кармалган. Ан жерде базага эле акча чыгармай болду, ошондой сыяктуу кепке такалып калдык да. Иштешпей жатпай, жанагындай туура айтып жатасыздар. Телефон менен баласы түшүп калса, телефон аркылуу резонанс кылып, видеого тасмага түшсө да акырын сүйлөш акырын алып барып туруп, анан чыгарып коюп атпайбы. Мен буну коркпостон Садыр Нуркожоевичке коркпой эле айтам, бу ийниңерди эмне себеп менен чыгардыңар? Ал биринчиден бул факт. Бажыда иштеген ийниңерди себебинде азыр эл ушундай чайкалып турганда факт менен кармалды. Значит, бул ишке до конца ашырып элдин астында Иосиф Виссарионович Сталин убагында өзүнүн баласын генералга алмаштырбай койгон.
мен елім үшін, Советтер Союзунун ели үшін, жерім үшін деп туруп өзүнүн баласы пленге түшкөндө бербей койгон. Мына ушундай таза искренний мындай кадамдар таштаса эл ишенет эле. Тилекке каршы азыр чоңдун балдары чоң ойношуп, чоң итпай, чотпай барышып анан чыгып кетишип атпайбы? Чоңдор өздөрү чыгып кетип атат. Анан акчаны биз өкмөткө төктүрүп атабыз, биз анан мен айттым эле, анан камаганда эмне мен отурдум эле, анан ушулардан акчаны алып туруп өкмөткө, бийликке төктүрсөк, анан элибизди оңдосок. Суротуулуп атат, факт, Сооронбай Шерчиевдин факт. Тилекке каршы бүгүн эки дос башкарып атат, бирөөсү акчаны алып атат, бирөөсү отурат деген сөзгө барып атат. Тилекке каршы тегереңердин баары диверсия менен заниматься этип отурат. Эч кандай кыргыз элине мындай жакшылык көрсөтүп, же болбосо жакшы ой пикирди силерге алып келгенге эч бирөөсү аракет кылган жок. Булардын тилегине каршы мына мыйзамда отуруп азыр ошол эле депутаттар, ошол эле министерство ведомство отурган акмактар, мен акмактарды айтып атам. Акылбек Жапаровго окшогондор беттерин тылтыйтып алып, элдин кыжырына тийип, налогтордун баарын кошуп, элге жардам бергендин ордуна кайра ушуга алып келип туруп такап койгон. Мунун баары саботаж жана диверсия. Убакыт келет, мыйзамдын астында катуу мыйзам жазылып туруп, тарых астында бул тарыхта иленип отуруп, акыры тарых баа берет. Аман болсо жооп берет, катуу жооп бериши тартылат булар. Мыйзам астында катуу жоопкерчиликке тартылат. Эл өкүлү болгон соң ар бир депутат 5 жыл шайлоочулардын койгон талаптары менен иш алып барышы керек. Бирок Нарматова сунуштаган ар түрдүү мыйзамдарына көпчүлүктүн деле ичи чыга бербейт экен. Вообще бул Надзира Нарматовнаны сыйлабайт. Бир эмеси тарады го, бирөөгө эме берип коюп, трансформатор. Анан алар добушун бербей койсо, кайрадан давай алып кел трансформаторду. Ошол эч кандай жолу жок эле кала берди. Олар түрдүүлөр болот да. Мындай бир демократичный деген НПОлор мүмкүн керектир. Ар бир НПОнун өзүнүн максатын, тартпаягын карап туруп анан чечиш керек да. Бирок мына демократия, кишинин укугун коргоон НПОлор да аларды эмнеге болушу керек? Мындай кенен сүйлөгөнгө биздин укугубуз болуш керек да. Анын үчүн бизде эч кандай мындай куугунтук кылыш керек эмес элди. Эл өзүнүн оюн айтыш керек. Антменче коом өркүндөбөйт, өспөйт коом. Эми 23-кө чейинкилерди кармаганда кээ бир акылештүүлөр бар. Алар иштегени кетет. Анан ушу эки жакты караш керек. Эгерде мени шайласаңар, тиги тура берсин трансформатор, анан шайлабай койдуңар, мен кайра алып алам деген туура эмес. Элдик киши андай кылбайт, ал туура эмес. Депутат деген элдик киши, анан өзүнүн туугандарын антип кызмат кылып кой деген туура эмес нерсе. Жумуш менен камсыз кылып койсо, өзү эле иштесе жакшы болмок, аябай элечи. Оразаковдун баягы сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот эле. Ошондой таза болот эле да. Анын үчүн баарыбыз жапа-тырмак киришибиз керек. Баягы билим барлар иштесе да ойлойбуз. Не бир билими бар балдар чет мамлекетке кетип атпайбы? Ошолорду кармап калсак жакшы болмок да. Чет мамлекеттерден берип атпайбы, жана гранттарды берип атат. Аларды эми туура колдонсо жакшы болмок да. Ар кандай болуп кетип атпайбы дагычы. Аябай эле сонун чакан мамлекетпиз, батленүүгүп кетмекпиз. Бизде баары бар. Кудайга шүгүр, биз аябай баягы бейиштин төрүндө болгон жерибиз бар. Ошо менен сыймыктанабыз эми. Если человек плохой, он и здесь испортится. В плане здесь можно найти плохих людей в окружении, что там, что здесь, это зависит от человека. Я точно так же думаю, вне зависимости от того, где ты находишься, можно испортиться. А еще, почему только женщин? 23 жаш дегенде уже баягы 18 жаштан кийин немени бүтөт да орто окуу жайын, кийин студент болот, анан студент болгондон кийин баягындай визаларды алат, ошол жака окуу жайга баягындай уруксаттарды алат, чыкса болот дейм. Трансформаторду койгондон кийин ал өтпөй калса кайтып кайтарып алган туура эмес го. Бердиби, болду, эми ал иштетиш керек да. Ал биягынан чыгарып берип атат өзүнүн.
Нарматова эмне себептен эле журналисттерге бейөкмөт уюмдарга каршы чыга берет десе, кептин баары башкада экен. Буга чейинки декларациясына баш баксак, бир топ байлыктарга ээ, ошондой эле анын туугандарына тийиштүү делген компанияларын көрүүгө болот. Надира Нарматова Бишкектин так ортосунда заңыраган үйдө жашайт. Ал ачык булактарды жапканга да аракет кылган. Нарматованын байлыктарына көрсө журналисттер тоскоол болуп, бузукку болуп жатыптыр. Балым Надира Нарматова бизди колдоп чыгып атат, терең ыраазычылык билдиребиз ал эжебизге. Нарматова бейөкмөт уюмдар каада салты талкалап жатат деп ачык айкырык салганы менен өзү эмнеге нарк наслден кеп кылып, ага элечек жабынып, үйдүн төрүндө отурбай, жогорку кеңеште түркүн түстүү сунуштарды айтып жүрөт. Баса дагы бир сунушу менен элди таң калтырган. Жогорку кеңешке келгендер жакшы кийинип келишин талап кылган. Карапайым калктын Нарматовадай кымбат баалуу кийим алган акчасы жок болсо эмне кылсын? Улуттук каада салтка күйүп бышкан киши катары көрүнгөн менен турмуштук тажрыйбасында ошол айткандарына аткарып жатабы деген суроо туулбай койбойт. Айтор Нарматованын саясий жүрүшүндө чекиликтер көп. Бирок качан оңдолот азырынча табышмак. Сиздер менен мен Улан Нурманбетов, көрүшкөнчө. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.